Assalamu alaikum. Урбаттуу биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Мырзакедебиз туугандар. Мырзакеде 8 сентябрь 2020 жылы ушул өзүңүздөр экрандан көрүп турган керилген кара аттарды силерге тартып көргөзөлү. Пантера менен Трон кайманатындагы эки ат туугандар. Чым кара түстөгү бүгүнкү чыгарылышка чыккан кара аттардын мүнөздөмөсүн силерге мен берип өтөйүн. Болгон суроолордун ээсине дагы берели туугандар. Аттын ээси бизге бул аттар боюнча мүнөздөмөсүн так жана даана кылып айтып берсин туугандар. Сиздер аттарга маани берип көрүп, эгерде баасы туура келген болсо, бул аттын ээлерине чаласыздар. Өтө жаккан болсо, өзгөндүн Мырзаке айылына келип аттарды көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта эки ат чыгат, айтып өттүк. Трон менен бул өзүңүздөр көрүп турган Пантера кайманатындагы эки ат. Бул аттын жашы кандай тууган? 5 асы, 5 асы болгондо туугандар 8 жаштагы ат болуп калат экен. Бул породасы башкача экен, Не деген порода? Орловский менен голландский фриз аргынашылган. Орловский жылкысы менен туугандар голландский фриз деген аттын породаларынын аргын экен. Азыр аттын бою канча чыгып калат? 1.65 таза чыгат, уурибин бою. Өлчөп көргөнсүңөр же өлчөйлүбү? Өлчөп көргөнсүңөр. Мынакей туугандар, породаларын айтып өттүк. Эми бул Пантеранын улактары, үйүрү неси бар? Улагы бар, үйүрү дагы бар. Улакка чабылып жүргөн, Мынакей туугандар, улакка чабылып, үйүргө канча бээге коюлган? Бээсин билбедик биз алган. Кыскасы коюлган, Тайынан баштап эле үйүрдө жүргөн. Мынакей достор, тайынан баштап эле үйүргө коюлуп, азыр мынакей 8 жашка чыгып калыптыр. Аттын азыр турган турпатын кыял жоруктары кандай? Мындай пейилдери жокпу? Жаман пейили, тиштеген, тебенек, андай нерсеси жок, Ооzu бир аз катыгыраак. Оозу катыгыраак. Бул аттар азыр жемде турат экен да, чабып көрбөйбүз, Аттар жемде тургандыгына байланыштуу атты чабып көрбөйбүз. 2 жылдан бери кубазыкта турат. 2 жылдан бери курукта турат экен туугандар. Мынакей көрүңүздөр, Пантера кайманат. Бул ошо келгенден бери Пантерабы же мурун Пантера экен эле? Мурунтан эле, Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Азыр аттын үстүн силерге тартып көргөзөйүн. Аттын үстүн тарталы. Такасы жаңы эле окшойт. Эски такабы? Такага турушу жоош. Канча жем бересиңер азыр? Арпа жейт, Бир бул жака бастырып көргүлөчү, бир аттын басыгын сиздер менен чогуу көрөлү туугандар. Аттын басыгын көрүңүздөр, Пантера. Болду, бери басты. Атты азыр чабып көрбөйбүз. Эми баасы баарыбызды кызыктырып атат да, бул Пантеранынчы. Канча деп атасыңар? 300. Жакшы пулга келгенде берген эмеспиз. Жакшы пулга келгенби? Сыр болбосо? 260 келген, Азыр мынакей 300 000 сом кеми бар деп атасыңар, 300 000 сом кеми бар экен туугандар. Пантераны көрүңүздөр. Ушундай аргындашкан таза жылкыларды алам десеңиздер, аттын ээси номери турат туугандар. Бул 1-чи номердеги атты сиздерге толук мүнөздөмөсүн айтып көргөзүп бердик. Кийинки туугандар чоң ат Трон деген кайманатындагы атты тартабыз, көргөзөбүз, биз менен чогуу болуп туруңуздар. 1.70, почти 5 экен да, 1.75. Уурибиндеги мынакей туугандар. Уурибинге коюп, бул Тронду азыр өлчөдүк. Эми Тронго мүнөздөмө берип, сиздерге тартып көргөзөйүн. Мынакей достор, азыркы метр менен өлчөп көргөзгөн Тронду токуп мынакей сиздердин көрүүңүздөргө мына койдук. Азыр бул Трон канча жашта экен сиздерге айтып көргөзүп тартып берели. Атка жакшы бир кайманатта коюлуптур, Трон деп. Трон деген бул король деген маанидеги нерсе болуш керек туугандар. Азыр аттын ээсинен биз сурайлы. Бул аттын жашы кандай? 5 асы, 5 асы. Жанагы биринчи тартылган ат менен жашы тең экен, бирок бою чоң экен туугандар. Бою 1.75 сантиметр
чыгат. Азыр тартып көргөзүп бердик. Трондун мүнөздөмөсүн айтпайсыңбы? Кандай улактарга чабып алабы же Жоқ, бұл карантинде келген. карантинде келген? Карантинде каяктан келген? Россиядан келген. Россиядан келген. Породасы эмне? Парадасы данчак менен бир порода аралашпасы керек, чоңураак. Чоң. Точно белгисиз бирок, а? Данчак экени мына жалынан неме кылдыңарбы? Мынакей туугандар, жалы, суюк жал келген ат экен. Ушул мына жерде бир точкалар турат да. Булар ошол сыйрылып атат неме болгондо. Оонагандабы? Анын курчаңдап кеткен буга укол беришке экен деп аны билет. Туугандар, мынакей көрдүңүздөр. Эми тронду бир бастырып көрөлүчү. Чоң аттын басыгы кандай экен? Ат ошондо 4 ай болуптур да келген, а? 4 ай болуп калыптыр, туугандар. Бул атты Россиядан келсе, улакка үйрөтүшкө туура келет экен, тарбиялаш керек экен улакка. Бирок мындай жоон, жолпу, чоң ат караштыргандар болсо, туугандар, чалсаңыздар болот. Эсин номери экранда турат, туугандар. Бунун документи барбы, жокпу? Документи жок, а? Мынакей туугандар, азыр трондун бир көкүрөк тарабын сизге тартып көргөзөйүн. Көкүрөгү мындай. Такасы барбы? Такасы бар. Така турушу кандай экен? Такага турушу жакшы эле. Жакшы, а? Бул чоң көп жем жесе керек, а? 10 килограмм. Мынакей достор. 10 килограмм жемди бул трон. Жейт экен. Эми баасын канча деп атасыңар трондо? 400 кеми бар. 400 миң сом кеми бар, туугандар. 400 миң сом. Азыр доллардын курсу 78 деп эсептеп койсоңуздар, бул аттын доллар менен чагып эсептесеңиздер болот, туугандар. 400 миң сом кеми бар. Трон кайманатындагы атты кимге жаккан болсо, туугандар, лайк басып бул трондун видеосу менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Же эки атты көрүп кеткени Мырзаке айылына келип, Өзгөн шаарында, Өзгөндө жайгашкан, келип көрүп кетсеңиздер болот, туугандар. Аттын кыял жоругу кандай? Жоошпу? Иштебейт, теппейт, а? Үйүргө койгонго үлгүрбөпсүңөр анда, а? Үйүргө келди эле. Мынакей карантин болгондугуна байланыштуу бул чоң ат үйүргө коюлбай калыптыр, туугандар. Андыктан үйүргө ат караштыргандар же болбосо улакка тарбиялайм деп караштырып жүргөндөр, же мындай көрккө менен деп чоң ат караштырып жүргөндөр, чалыңыздар. Эсин номери экранда турат. WhatsApp жана түз байланыш номерге чалып сурасаңыздар болот, достор. Өзбекстанга өткөргөнгө жардам бересиңер. Колдон келет, а? Мынакей туугандар, эгерде Өзбекстан жакка же болбосо башка мамлекетке өткөрөм деп кардарлар чыгып калса, өткөрүүгө толук түрдө мына аттын ээси жардам берем деп кепилдик алып атат, туугандар. Андыктан байланышып, бул аттын ээси менен сүйлөшүңүздөр. Мынакей туугандар. Бул атты азыр чабап көрбөйбүз, себеби бул аттагы минили элек да, туруп калган ат экен да. Эки тең 5-6 айдан бери минили элек дейт. Ошентип туугандар, бүгүнкү эки кара атты трон менен биринчи атты сизге тартып көргөзүп бердик, туугандар. Биздин каналга катталыңыздар. Бул видео жаккан болсо класс басып, видео менен социалдык тармактарга, группаларга бөлүшүп кетсеңиздер болот, туугандар. Сиздер менен Муз ТВ каналы Замир Өзгөндүн Мырзаке айылынан салам айтат. Саламатта калыңыздар, туугандар. Көрүшкөнчө.